Кара кочкорду эс алып калдым, анан кийин саламдашы ончо жогураак экен, анан токто өзүм баштайын деп аябай ал жагына да салам айтам, буягына. Анан главврачына кирип өйдө туруң дедим. Тур деле кучактап коеюнчу, КГМИни бүткөнүңүз үчүн караңа. Ушул жерде главврач болуп капсыз, ушунча жерди башкарып атасыз. Эй жаным деп кучактаса, туруп калды. Кийин анан алтыным кирейинби десем эле, ой кириң дейт. Эй жаным бир кучактап коеюнчу дедим да, онусуну кучактайм, мунусуну кучактайм. Анан бардыгы угуп калды, кең баян кылып калды деп айтып атабыз. Саламдашабыз алтындарым, салам айтабыз. Эмне үчүн саламдашабыз алтындарым? Саламда береке бар. Береке бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Саламды жайылткиле деди. Таанышка дагы, бейтанышка дагы. Саламда 4 нерсе бар. Эмне? Биринчиси зикир. Ассалам деген атты 99 аттын бирине зикир кылып койдук. Экинчиси ва алейкум ассалам деп айттыбы? Анын эсине Аллахты салып, тилине зикирди айттырып койдук. Таткир. Үчүнчүсү дуа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дер менен сага Аллахтын саламы болсун, берекеси болсун, жакшылыгы болсун деп дуа кылдык. Төртүнчүсү уада. Эми менден сага жамандык барбайт. Мен салам айтып, эй жаным деп кетип, мен кантип жамандыкты жөнөтөйүн? Бүттү жамандык уже сага барбайт, мындан ары жок деген. Менин жамандыгымдан аман калдың деген нерсе. Мына 4 нерсе бар экен саламда. Таанысак, тааныбасак эмне алтындарым? Саламдашабыз. Чырайлуу болуп саламдашабыз, ийилип саламдашабыз. Апа жаным отурасызбы? Апа жаным жакшы эле отурасызбы деп коем. Бир кем 90 апам бар, элхамдулилlah, Куран окуйт. Мана Рабиялар канча талабаларын барып көрүп келишти. Эште отурат, ибадаттарын кылат, огородко кирип кетет. Аллахым сактап атканыңа шүгүр. Аллахым албетте жаныбызды аласың бир күн. Аманатыбызды тапшырабыз, бирок азыр эмес кое тур деп коем да. Сактап атканыңа шүгүр деп шүгүрлөрдү айтабыз. Аллах Таала мана карагыла биринчи периштелерди жаратты, я? Эмнеден? Нурдан. Акылды берди, бирок напсини бербеди. Жыныска бөлүнбөйт, жебейт, ичпейт, Аллахка гана кызмат кылат. Экинчи 4 аяктуу жаныбарларды жаратты. Аларга акыл бербеди, напсини берип койду, ошон үчүн мал. Адамга экөөнү тең берди. Бирок танда деди, акылың үстөмдүк кылса сен периштеден өйдөсүң. Напсың үстөмдүк кылса сен малдан төмөнсүң. Кээ-бирине байышылар төрдө отурса чырайлуу болуп, апапагай периштедай болуп отурганын карай, мынча чырайлуу. Төрдө отурган аксакалдар, апалар төрдүн акысын бериш керек. Кантип чип чырайлуу болуп отурса, адеп акылакты сактап, шундай ийилип, жакшына ак батасын берип, алыңыз чоң эне, алыңыз ажене десе гана, майли деп ошондой башкалар жардамдашат.